2019 жылдын 20 июлунда Москва шаарында Базар Коргон коому 1 жылдык юбилейин белгилүү ресторандардын биринде белгиледи. Аталган юбилейге коомдун бардык мүчөлөрү активдүү катышып, концерттик программада өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан Базар Коргон коому 2018 жылдын 15 июлунда түптөлгөн. Бүгүнкү күндө коомдо 10дон ашык бөлүм башчылар өз тармактары боюнча ийгиликтүү иш алып барышууда. Алардын ишин координациялоо менен катар коомдун өнүгүү багытын аныктап, жол көрсөтүп иштеп келе жаткан тажрыйбалуу жетекчи коомдун төрагасы Калгул Жумабаевдин баамчыл саясаты, көрөгөчтүгү коомдун ишин дайыма алдыга сүрөп келет. Өткөн 1 жыл ичинде коом мүчөлөрү тарабынан бир катар оозго алынаарлык иштер жасалды. Атап айтсак, күз айында болуп өткөн Базар Коргон районунун 100 жылдык мааракесине кошумча акча каражатын делегат катары Аксакалдар кеңешинин төрагасы Жеңишбек Абдукарымов тапшырып келди. Коомдун негизинде айылдык фонддор группасы да түзүлүп, бүгүнкү күндө 30га жакын айылдык фонд өз ара жардамдашуу алкагында көп иштерди аткарып келишүүдө. Мекендештердин арасында коомдун катарын толуктап көбөйүп келүүдө. Коомдун мүчөлөрү ар кандай кайрымдуулук акцияларынан да четте калышпайт. Өз сөздөрүндө Базар Коргон коомунун төрагасы, кеңешчиси, жаштар комитетинин жетекчиси жана маданият бөлүмүнүн башчысы, ошондой эле финанс иштер боюнча орун басары, аялдар кеңешинин төрайымы, коом мүчөлөрүнүн жүрөм-турум тескөө максатында этика боюнча бөлүмүнүн башчылары мына буларга токтолушту. Ушундай салтанат болуп атат. Коомубуздун түзүлгөндүгүнө 1 жыл толуп атат. Мына ушул убакыттан пайдаланып, мына биздин бүгүнкү жалпы Базар Коргон коомунун мүчөлөрүн ушул бүгүнкү юбилей менен, куттуу майрам менен куттуктап кетмекчимиз. Коомдо азыр 100дөн ашык адам бар, мүчө. Андан сырткары биз ошо баштында эле коомго 10 бөлүмдү бөлүп, ошол 10 бөлүм боюнча жетекчилер шайлап, бүгүнкү күндө ошол 10 бөлүм өздөрүнүн аймагы боюнча, тармагы боюнча иш алып келип атышат да. Ошол 30дан ашуун айылдык фонддо бир 500дөн ашык мүчө бар да. Алардын иши мына ушул өздөрү карап эле отура бербестен, мисалы үчүн ошо айылына өз күчтөрү менен жардам берип, айылдын баягы инфраструктурасына, социалдык экономикалык абалына өздөрү ушу алыста туруп, өздөрү акча табуунун артынан мигрант болуп жүрүп, ошол айылына дагы жакындан жардам бергенге жетишип атышат да. Бул коом түзүп алганыбыздын пайдалуу жерлери аябай көп болуп атат. Айрыкча бири-бирибизге жумуш таап берүү боюнча, анча-мынча жаңы келген кишилер кыйналып калган маалда жардамдашып, сөзсүз эле акча менен эмес, мындай бир моральный эле поддержка кылып туруп, бул жака ишке кирсең болот, бул жерде квартира жашап турсаң, убактылуу биз убактылуу карыз бола кылып, камсыздап туралы, андан кийин төлөп кетесиң деп аябай ыраазычылыктарын алып, чоң рахматтарын айтышып, ушул жаштарыбыз жакшы жерлерде иштеп калган фактылар болуп атат да. Биздин жердештик эң негизги позициябыз ушунда турат. 1 жылдан бери болгону жыйынтыгыбызда 2-3 жолу Кудай өткөздүк. Себеби ал Кудай өткөзгөндүн себеби айрыкча биз жактан дагы көбүрөөк кишилер келген сайын кырсыктар болот экен, жыгылып тыгылып калат экен, башка болуп калат экен, жагындай Кудай сактасын, жаман окуялар болуп калып жөнөтүп атабыз ал өзүбүздүн элге көздөтүп. Ошол маалдарда Кудай өткөзүп, анан баардыгыбызды мээр жүз көрүшүүдө деп топтоп, анан кийин орозо күндөрү өзүбүз топтолуп, жанагындай ооз ачар өткөзүп, ушинтип бири-бирибизди ар сапарда тарбияга чакырып, айрыкча жаштарды көп жакшы тарбияга чакырып, кечинде көп кеч жүрбөгүлө, айрыкча жаштар үйлөнө электер, турмушка чыга электер, өзүбүздүн элге барып, өзүбүздө иштеп калалы кайра дагы, биякта көп жүрө бербейли деп эл менен ата-энеси менен катташтырып атабыз. 8 мартта аялдардын эл аралык майрамын тоздук, 23 февралда эркектердин майрамдадык. Андан кийинки 9 майда атайын улуу жеңиштин салтанатына атайын Балакаланцы шаарында өткөн атайын жана берүүгө барып катышып, ал жакка коомдун мүчөлөрү барып катышып келдик. Андан кийин 1 июнга балдар күнүнө карата Буруча таң атарына уюштурган 1 июн балдарды коргоо күнүнө карата уюштурулган иш-чарага да катышып, биздин коомдун Нургүл эже баштаган командалар барып, белектеринен бери алып берип, жашынакай кылып колдоо көрсөтүп келдик. Ошол эле күнү ушул коомдун ичиндеги ата-энелердин суроолору боюнча теплоходко алып чыгып балдарды ал жакта дагы
жаш балдарга белектерди берип, коомдун атынан ушу Базар Коргон коомунун жаш жеткинчиктеринин майрамдарын куттуктадык. Андан кийин 12 июнда жалпы русский мир фестиваль болуп өттү. Ага дагы биздин коом аябай барып активдүү катышып бердик. Эми Кудай буйрса, алдыда 31 август Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү келип атат. Ошого да даярдалган атайын программаларыбыз бар. Ошол программаны дагы жакшынакай жогорку деңгээлде өткөрүп беребиз деген ойдобуз. Айылдык фонддордун арасында 22 айылдык фонддун командалары катышып, ошонун ичинен 17 айылдык фонддун футболдук командалары катышып, жакында жыйынтыктадык. Бул футбол турнири жогорку деңгээлде өттү. Ушул футболдук турнирге айылдык фонддун жетекчилери өзүнүн жардамдарын көрсөтүшүп, ушул иш-чараларга активдүү катышты. Москва шаарында Ош, Жалал-Абад, Баткен областтарынын арасында, 3 областтын арасында волейбол турнирин өткөзүп келебиз. Бул райондар аралык. Ошол Метро Орехово, Москва шаарында Метро Ореховода өтүп келет. Бул турнирге дагы Базар Коргон районунун волейбол боюнча курама командасы активдүү катышып, бир катар жогорку орундарды алып, ошондой эле жакында Араван коом өткөзгөн бүт Кыргызстан боюнча жогорку кеңештин депутаты анын демөөрчүлүгүнүн астында Араван коому чоң волейболдук турнир өткөздү. Ошол волейболдук турнирге да биздин волейбол командасы катышып, татыктуу орундарды алып келди десек жаңылышпайбыз. Биз жаштар бул коомдо көп жумуштарды кылып атабыз, жакшы жумуштарды. Эми коомдун 1 жылдык юбилейи болуп атат. 1 жылда биз көп жетишкендиктерге жетиштик деп айтсак болот. Биринчиден биз жаштар көп мүчөлөр кайрымдуулук жагына кайрылат, жардам беришет, коомдо активный бардык жумуштарга катышышат. Биз Базар Коргон айылынын баягы жетишпеген үй бүлөгө, көп балалуу энелерге колдон келишинче өз ара ушу Базар Коргон коому жыйнап, акча чогултуп, керектүү буюмдарды алып берип турабыз. Андан сырткары быйылкы жылда мына 1 жыл болбой атып, Кудайга шүгүр, биздин Базар Коргондогу эң атактуу Өлмөскан Атабекова бар. Ошол Өлмөскан Атабекованын атындагы уюм коом түзүлүп атат десек болот. Буйрулса келечегибиз али алдыда дагы ошол коом боюнча дагы кенен кийин чоң өзүнчө мероприятие өткөзөбүз деген оюбуз бар. Дайым эле элден акча жыйнабайбыз, мүмкүн болушунчакты өз ыктыярлары менен беришет элдер, ошолорду биз взнос катары жыйнайбыз. Көбүнчөсү ушул коомдун керектүү каражаттарына жумшалат да, эмне керек, эмне эл үчүн эмнеге ушундай жыйындарды өткөрүү үчүн же болбосо бир кандайдыр жардам бериш керек болсо ошолорго жумшалат. Коомдогу баягы бөтөн эл, бөтөн журтта жүргөн соң өзүнүн ошол бөтөн журттун, ошол элдин тарыхын, маданиятын и законун туура сакташ керек жөнүндө, сактоо жөнүндө жакшы маалыматтарды берип турам. Буйрулса биздин коом көпкө жашайт, көп болот, жакшы болот, ынтымактуу болот. Буйрулса бардык ийгилик алдыда. Мадина Жапарова, Гүлдестек Капарова, Бактыгүл Алымкулова, Супара каналы, Москва шаары, 2019 жыл.